Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин баатырдык Манас эпосу жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манаш Сагынбай Орозбактын варианты негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндө Манас романын жазганмын. Мына бул китептер. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Билим берүү академиясынын текшерүүсүн өткөрүп, азыркы учурда китептерим орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мектеп окуучуларына Манасты окуп үйрөнүү мындан да жеңил болуш үчүн мен атайымдай кылып 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн жумуш дептерлерди түздүм. Бул дептерлер дагы Билим берүү академиясынын текшерүүсүн өтүп, мектептердин программасына кошулган. Азыркы учурда мен Манас эпосунун чилтигинин 2 бөлүгү болгон Семетейдин үстүнөн иштеп жатамын. Азыркы учурда мен Семетейдин 1 томун жазып бүтүп, 2 томун жазып жаткан мезгилим. Биздин эпосубуз мындан ары дагы дүйнө жүзүнө жайылсын деп, мен өзүмдүн 5 томдуу романымды толук ойдон өзүм орус тилине которуп чыктым. Жана орусча жана кыргызча варианттарды атайын интернет сайт ачып, epos-manas.com деп ушул сайтка сатыкка койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Мындан тышкары мен ушул силер көрүп жаткан видео тасмаларды кыргыз жана орус тилдеринде чыгарып жатамын. Орус тилиндеги видео тасмалар дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген эми дүйнө жүзүнүн кайсы гана жашоочусу болбосун, Манас эпосун өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген башка тилде көрө алат, тааныша алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден сурамак элем, бул биздин видео тасмалар жөнүндө маалыматты өзүңөрдүн алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде жашап жаткан тууган уруктарыңарга, дос жарларыңарга, тааныш биштериңерге билдирип койсоңор, Манас эпосун жайылтууга өз салымыңарды кошкон болот элеңер. Мына эми мен кыскача айтайын дегеним эпос жөнүндө ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен романымды окууну улантсам. Сен кыргыздын Манас баатыры болсоң, мен Кыйбанын Рабигасымын. Айманбастан жооп берди Сани Рабига. Жаным кыйылып, каным төгүлөт деп коркуп, мен эмне айтканыңа көнөт деп жатасыңбы? Атың Манас болсо эмне кылайын? Менде Манастар толтура. Нөөкөрүмдүн, жөкөрүмдүн, бакарчымдын, бакалчымдын, малчымдын баардыгынын аты Манас. Атың Манас экен деп кантип айтканыңа көнүп, атамдын үйүн булгайын. Сен көп сүйлөбөстөн жоголгун бул жерден. Эгер дагы чыгып кетпесең, аны ойлойсуң. Чууланган Рабига ордунан секирип туруп, дубалда илинип турган алтын саптын куч канжарды колуна алды. Бул кыз эмне деп жүзүрөп жатат? Деп ачуусу келди Манас. Мен буга эмне? Көчөдөн келген баламынбы? Же кайыр сурап келген сырсаякмынбы? Атамды жиберип, куда түшүп, атасы айткан калыңын топтоп, ушул жерге айдап келдим. Кыз эми менин мыйзамды уколуктум. А мунун Манас болсоң эмне кылайын деп кыйынсынып жатканын көрбөйсүңбү?
Ем bölmesinden ayday demiş. Çıkıp gitmesem öldürer demiş. Kırbaysın, koluna kancardı alıp kır көрсөткөн. Бұл Жубарым бектин. Мен сага канжарды кантип көтөрүү керек экенин азыр көрсөтөм. Кыздын каршылыгына ачууланган Манас Сани Рабиганын канжар кармап турган колуна бир муштады. Анын муштаарын сезген кыз бетин буруп кеткенде Баатыр канжарды муштап алды. Канжар анын билегине тийип, сол колунун көк тамырын шилип, шыркырап кан ага баштады. Мак десе сөгүндү ичинен Манас. Сани Рабиганын мени жаратылганын көрбөйсүңбү? Ушунча чабыштарда жүрүп, ичиндеген балбандар менен өлгөргө чыгып, бир да жолу колума жараат алган эмес элем. Азыр кайдагы бир кыздан сокку жеп турам. Onun başını culup taşısam var. Canı kaşaygan Baatır kızdı karab niyetinden kayıttı. Yok, bunday kılganım yarabaydı. Men Sani Rabigan olamın deyip keyipke kelbedim mi? Anın kalımına deyip şunca eldi bir bölümde salıp aytılgan dünyanın barın toplap geldim. Şunduktan аны өлтүргөнгө болбойт. Ажары, көркү, турпаты, укмуш мындай жароокер кызды өлтүргөн адам чоң күнөөгө батат. Ага тийишпестен чыгып кете берейин деп ойлогон Манас колун кармаган боюнча сыртка жөнөдү. Сани Рабига Баатырды туура эмес түшүндү. Манас Баатыр эмес, суу жүрөк, бичел турбайбы? Мыскылды ойлонду кыз. Менин бир соккума чыдабастан качып барат. Ушундай коркокко тийгенче аны өлтүрүп, биротолу бул Кыргызстан кутулайын. Эрдемсинде Сани Рабига Манастын жүрөгүн туштап, канжар менен урду. Буга залган Баатыр түртүп жибергенде кыз шалкасынан түшүп, көмөлөнүп кетти. Kolunun şırıldagan kanın basa Manас үйден çıkıp gitti. Kızdın kılığına açusu gelgen Baatır surdanıp askerin canına vardı. Bağrına şaharga kirgenge dayardandılar dep buyruk berdi kаарlangan Manас. Biz taciklerge kim ekenibizdi bildirip koyalım. Uruşka kakşu dobulbas kağılıp sansız kol attарын абыр-шабыр минишип, ысычуунун калаанын жанына келгенде, алдынан Жакып менен көкөтөй баштаган аксакалдар тосуп чыкты. Эмне себептен колубуз бул жерге келди деп үрөбүштү Жакып. Биз ата эмелге согушкан эмес, кудалашканы келдик. А бул эси жок балдар эмнеге курал жарактарды көтөрүп алып, шаарга умтулуп жатышат? Birisi olup gitti eкен. Mındayını bileyinçi. Bular adaşıp, onun çağım sözlerine kirgen bolsa, alardı toktatayın. Böyüzü olgun uçurda askerlerimiz Atemir'in elini Kızılala kan kılıp, sazayın berip, biz özümüzün atımızda kılımlarga şermender kılabız. Badirekler, tokta ula, dep kırlamışka. Шаарга кирбегиле. Башкыла өзүң бар. Каарлардын сөзүн өтө албай, калааны каптап кете албай, аскерлер кас катар тартып, токтоп калышты. Ушул учурда ызычуу болгондо тынчсызданган Атемир 60 ат тартуу болуп Кыргызстандын алдына жетип келди. Кудай өзүң сактай көр деп үрүштү Атемирлер. Мен кыз берем деп домокко калган турбаймынбы? Кыргыздардын эбин таап, ачуусун баспасам, баарыбыз кырылабыз. Жанынан корккон тажиктер Кыргыздардын чоңдорунун баарын конокко бөлүп алды. Кырчырону, Кыргыл, Бакай баштаган каарларды бектер, ал эми Манасты Атемир өзү сыйлайт ордосуна алып кетти.
хан Манасты аябай жасалгаланган, атлас көрпө, ак мамык жыйылган кооз бөлмөгө жайгаштырды. Кыргыздар бул үйдө жашаганды жактырат эле деп ойлонгон Атемир өзүнүн бакчасынын багын кыйдырды. Ал шаарга кабар салдырып, мыкты усталардан алтын ишти алдыртып, тез аран ичинде бул үйдү кургутуп салды. Анын каалга менен бошогосун аябай түрдөп чийдирип, өтө кооздоду. Манастан коркуп кеткен тажиктин каны Баатырдын өзүн бул учурда унутуп, бул үйдү тигүү менен алек болуп калды. Атемир Манасты катын калаш кастарлап күтүп алды деп ойлоду. Бирок андай болгон жок. Баатырдын айбатынан чөчүп, анча мынча катын кыздар анын астына баргандан айбыгышты. Муну билбестен бөлмөдө жалгыз калган Манас кубанып отурду. Кудай буйрса, эми жаныма Санирабига сулуу келет деп ойлоду Баатыр. Бирок тилеги ташкап, Манастан кыз түгүл катындар кабар албай, жанына бирөө келбеди. 40 жоросу, анын көңүлүн ачкан кыякчы, комушчулары да жок болуп, Баатыр бөлмөдө жалгыз отуруп калды. Атемирдин кандай кордугу, аазы толуп таштыгу, кайнатанын зордугу аябай чуз келди Манастан. Мен бул кызыталак Атемирди кызына кошуп, бир жолу кызыл жанын кыйбасамбы? Эгерде кыргызым кырылбаса, мен баарын кыйратамын. Баатырдын анчалык ачууланганынын жөнү бар. Себеби ал 2 күн, 2 түн тамактатпай, бир жан көрбөстөн бөлмөдө жалгыз калды. 40 Баатырдан Манастан кабар алышпады. Алар кыз менен жыргап, көңүл тынса керек деп, бейкапар болушуп, Баатырдын кыйналгандыгы жөнүндө эч кимдин оюна келбеди. Чоролор Атемирдин калк аябай сыйлап, кандан артык багышты. 3-чү күн болгондо Манастын жанына барганга сөлпөгөн катындардан 40-50 жыйылышып, узун бойлуу, кара тор Капияны кысмакка алышты. Сен азыр Манаска баргын, андан кабар алгын дешти алар. Капия айласынан макул болуп, күйөө баланы көрүү үчүн бирөөнү жолдош кылып алып, Манастын алдына барды. Ал каалганы ачып, бөлмөгө кирип, каардан турган Баатырдын өңүн көрүп, катуу чөчүп кетти. Энеке деп коркконунан жерге кулап түшкөн Капия эс акылын таанып калды. Анын жанындагы орто бойлуу ак чумал аял коркконунан катындарга кайра качып барды. Катындар, бакырды аял, биздин күйөө бала как Желмогуздун өзү экен. Капия анын жүзүн көрүп, ошол жерде өлүп калды. Да Желмогузга кызыбыз кантип тийип жатат. Мен буга аябай таң калып жатам. Ошол үрөйүн учкан сөздү айткан ал катын Капияга шашып ушуп кайтып барды. Бул бейбак эмне деп жатат? Селешкен катындардын 2-3 чуркап барышса, Капия эшиктин алдында өлүп жатыптыр. Мындан чочулаган катындар бир Капиянын башын жерден көтөргөндө, ал арандан зорго көзүн ачты. Анын тирүү экендигине кубанган 6 катын Капияны жөлөшүп Санирабигага барышты. Эси чыккан катындарды көргөн кандын кызы каткырып күлдү. Капия Манастан коркуп, эсиң ооп калыптыр. Сен анда анык элди көргөн эмес турбайсыңбы деп аябай күлдү кыз. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.